Элдер эмне үчүн депутаттарга ишенбей калган? Бүгүнкү күндө актуалдуу суроо да. Себеби андай айтып коет эмеспи? Спектизизм депчи. Депутаттар убадасын аткарбай, же болбосо депутат талапкер келгенде өздөрүнүн маселесин айтат. Анан ал шайланып кеткенден кийин дагы маселелер менен кайрылат. Анан ошол себептен каралбай калат. Же болбосо өзү ошол талапкер барып эл менен жолукканда бир топ убадаларды берет да. Азыр эми биз деле мына кандидатпыз. Биз деле бар бир топ убадаларды беребиз. Анан ошол берген убаданын үстүнөн чыкпай, ошол маселелер аткарылбай калса эле болду. Элдер ишенбейт. Мен айтып коеюн. Негизи эл менен мен ошо жеке пикиримде эл менен дагы калың эл менен бетме-бет жолугуп жанагындай агитация учурунда биз талапкерлер дагы биз сабаттуу болушубуз керек. Биз ошол шаардык кеңешке бараткандан кийин биздин жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамдарды так билишибиз